4, даже 5 бал мен жоқтап тұрады. Мен ушуңа бир сүйнөрүм дей. Мени бир издеген адам бар экен. Даже эриме, мателер бир тууган мени мынчалык жоктобойт. Менин спонсорум бир күндө 6-7 марта сурап, жатара жаткызып коет. Жакшы сөз айтып, энергия берип, мен Айнур эже ушуну алалап коет да. Ошо алла менен мен кетем уже учуп, ой, монун тиш керек, аны тиш керек ушундай. Менин спонсорум ошондо ыраазымын Айнур эжеге. Күйөөм да айтып калат да, сен вообще ушул Орфлеймге совсем сенин ериң Орфлейм болуп калды депчи. Мен ерим Орфлейм болуп калып, күйөөмү даже каталог башыбызда, блокнот башыбызда. Күндө кече мына вебинарда канеке аябай сонун сүйлөдү да. Мен канекеге чейин эле кылган элем. Өзүңүздөр блокнот алыңыздар депчи. Блокнотко жазыңыздар деп. Анан мен блокнотко эмне жазган экен? Биринчи жазганда бисмилля рахмани рахим, мен Эшеева Каншай деп жазган экен да. Аны бир күн күйөөм окуп калыптыр. Окуп калып, мен иштен келгенче уже али квартираны 5 квартира блокнотумда окуп, бисмилля рахмани рахим, мен Эшеева Каншай, президент компания Oriflame деп өзүм мечтамды жазып койдум. Мечтаны кече канекеден мен уже вебинарга кирип атам, бар вебинарды кулагыма угуп алып, наушникте, бир кулакта наушникте вебинарды угуп алсаң, бир кулакта пол жуп алсаң. Уже сага энергия берет да. Канеке айтып атат да, блокнот колдонгула, ниетиңер, желанияңар жазгыла депчи. Мен ошо 18%ке чыгам, мен ошол качан өзүм жакшы уровень жеткен ушу блокнотун алып келдим деп турам. Ошону жазып койгом экен да, мен 9 айдан кийин 18ге чыксам, 1,5 жылдан кийин мен уже өзүмдүн директор болуп, аркаман директор өзүмдүн командам болот, менин командам өтө чоң болот жазып койгом экен да, ошо башындачы. Эми Кудай буйрса ошол ниетим болгондо блокнот алып келип көрсөтөм деп турам сиздерге. Ушул жерде отурган бардыгыңыздарга мен ийгилик, ден соолук, Москвага бир кандай ниет менен келсеңер, кандай тилек менен келсеңер, ошонун баары 2 эсе, 3 эсе орундалышын каалайм. Не только бул кыргыздар, кандай десем, Кыргызстанда гана эмес да, кыргызды дүйнө жүзүнө компания аркылуу таратып, кыргыз эли кичинекей калпты бир башка бир мамлекеттерде ушундай күчтүү лидерлер бар, күчтүү бизнесмендер бар деп көрсөтүшүңөрдү каалайм да.